Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Азыр бул Бишкектен Атбашыга келдим. Атбашыдан азыр Мустөргө келдик. Торгартка мына жакын келдик. Ушул Мустөрдө туугандар Кытайдан келе жаткан кыргыз карындаштарыбызды тосуп алган мына Атбашы району даярдануу болуп жатат. Азыр ушул жактан келет. Бул Мустөр айтылуу Кожо Жаш киносу тартылган, кадрлар тартылган жер. Мынакей Мустөр жергеси. Тиги жактан мына даярдануу болуп жатат. Мен колуман келишинче баягы сиздерге, мен блогер эмесмин албетте. Түз эфир кылып берип, баягы кызыккандар, көрөрмандар болсо түз эфир кылып берейин деп чагылдырып атам, жаңы эле келип. Мен түнүгүн менен келгем. Анан мынакей көрсөңүздөр болот. Азыр мына кыздарды даярданып алыш үчүн, тосуп алыш үчүн абдан жакшы даярданып жатышат. Мынакей керемет. Көрдүңүздөрбү? Бул тиги жак чек ара. То есть солдаттар турат. Мынакей даярданып тигине Мустөр деп тетигилерди айтат. Мына тетиякта боз үйдүн артында азыр мен көргөзөм. Мынакей. Азыр мен Торгартка чыгам. Торгарт тигил жеринде Торгарт. Сиздерге көрүнүп, угулуп атабы? Угулуп көрүнүп атат десеңиздер жазып коюңуздар. Мына Мустөр деп Кожо Жаш фильмин көргөндөр бар. Ошол Кыргызстаныбыздын ар кайсы жеринде тартылган. Босогодо тартылган, баягы Мундузбайдын айыл ал тиякта калды. Кээ жерден телефон тартпайт экен. Анан бул Мустөргө мынакей ушенге даярданып, ошо бир кубануу менен жакшы даярданып жатат. Себеби мынакей мен ушул Атбашы жерине келбегениме өзүмдүн эле 4 жыл болуп калды. Сот ишине байланыштуу 3,5 жылдан ашык. Анан өзүм андан дагы мурун келдек болчумун, бир 4-5 ай. Анан ушул кичи мекеним, өзүм Нарындыкмын, кичи мекен Нарын районунан. Анан кичи мекеним ушул Нарын областына келбей, өзүмдүн кичи мекеним сагынып куса болгом. Анан элестетиңиздер, 110 жыл андан аркы мурун тарактар, баягы кыргыздар Үрүмчүдө, Кашкарда турукташып калган кыргыздар, туугандар. Тиги канча куса болот. Бир күндө кеткен ата бабаларыбыздын урпактары келе албагандар да бар. Алар баягы куса болуп, баягы мекенин сагынат. Ошолор жолду басып, карындаштарыбыз келип атат. Азыр мына кирип келип калат, бир 2 сааттан кийин деп турабыз. 2 кыз. Анан ушул мен эле 4 жылдын ичинде ушул Бишкектен чыга албай жүрүп, куса болуп, кичи мекениме келип, абдан кусалыгымды мындай чыкпай, сагынычым таркабай отурат. Таң атык уктаган жокмун, түндө бирде келип. Анан азыр жайлоо дейм, мындай жерге кыргыздын ар бир жери керемет го. Касиеттүү Кыргызстаныбыздын ар бир жери. Анан ушул мынакей даярданып көрдүңүздөр да. Анан даярданып баягы тосуп алуулардын бүт чагылдырып берип турам, эгер макул десеңиздер. Сиздерге суроо болсо бериңиздер. Мынакей көрүп атасыздарбы? Бул Атбашыдан кийин кыздарыбыз Нарын көтөт, бүгүн Атбашыда болот. Андан кийин Нарындан кийин Кочкорго кетет. Анан Чүй Ысык көл. Андан аркысын мамлекеттик деңгээлде өздөрү уюштуруп, менин колуман келишинче, билимим жетишинче ошо Кытай чек арасынан келгиче Кытайдан баягы маршрутун айтып турдум. Туура айтып турдумбу, туура эмес айтып турдумбу, аны көрөрмандар, биздин кыргыз элибиз кызыккандар өздөрү таразалап алат деп ишенем. Мынакей жакшы экен, мына Мустөр деп тетигин айтат. Тетиякта. Азыр дагы жолдо келип, башка областтардан чалып келаткандар бар. Бирөө Караколдон чалды, мен да келатам деп. Суроо болсо бере бериңиздер. Даярдан мен жаңы эле келип, сүйүнүп, түндө Атбашыда болуп, анан бул жак 174 километр экен алыстыгы. Анан биз чыгып Ташырабадка барып келдик. Мындан кийин азыр Мустөрдөн кийин биз тиги Торгарттан кийин Кошой коргонуна барабыз, Хан Кошой атабыздын коргонуна. Андан кийинки программасындагы чагылдырып айтып турабыз, туугандар. Мынакей. Эгерде кааласаңыздар, макул десеңиздер, эгерде комментарийда түз эфир кылып берип турам таткан жерлерден.
тарткан телефон мегаком кармайт экен. Ошо тарткан жерден ушул жерден көрүп турам десеңиздер, түз байланышып турам. Анан бияктын өзүнүн пресс службасы бар экен, ат башыныкы. Алар да чагылдырып турат. Администрациянын. Алар да көргөзүп турат. Анан мен баягы колум бошогон кезде да. Караңыздарчы, Кыргыздын керемет жерлерин. Азыр Торгартты да көргөсөм, чек арасына. Ал жерге да барып. Фул Facebook агана суроо. Эң сон Азамат бала, рахмат. Барын тартып туруңуз. Макул, сиздер эгерде тапшырма берсеңиздер, элибиз. Албетте тартып турабыз. Баарыбыздын көзүбүз чек арада. Кыздарды кантип тосуп алышат. Көргөзүп тартып турайын эгерде макул болсоңуздар. Мына менин Facebook баракчама түз карап турасыздар. Алдык атыңды берчи, минейин мен деле. Бине албайсыздар. Ой, мен кыргыздын баласымын дейм, кыз билем. Койчу. Анан мынакей. Тетиги мустерди жанынан барып көргөсөйүн дейм, аякка да чыгабыз анан шашпай. Азыр бияка келип кичине мындай өзүм бай уктабай дагы сүйүнүчүм. Койнума батпай деп коет эмесби кыргыздарда. Мындай жакшы болуп жатат да, анан кээ бирөө комментарийде тура эмес жасап атат. Аларга тең эл убакыт өткөрбөйлү, кыргызда жакшы сөз бар го. Биткө чөшүп тонуң отко жагып не кыласың депчи. Анан кыргыз ата бабабыз айтат, тантыкты тантык десе өлгүзү келет дейт, чеченди тантык десе күлкүсү келет дейт. Күлүп гана коюшубуз керек. Мына ушундай жакшы сөздөр бар. Же болбосо ата бабаларыбыз бекер айткан эмес, кулду кул десе өлгүсү келет, бийди кул десе күлкүсү келет деп. Мына бекер айтылган эмес. Туура түшүнгөн кишилер сөздүн маанисин, маңызын тараталгандар туура түшүнөт деп ойлойм. Ушу тарых жаратып, албетте азыр өнүккөн убакта машина менен келсе деле болот, башка болсо болот, бирок ата бабабыз баскан жолду ал убакта ошо куугундук жеп ыйлап кеткен. Азыр кайгырып байсыңарбы дегендей болуп атат. Эланайын. Ушундай заманда кайгырып келмек беле. Эгемендүү мамлекет болду. Күлүп, жайнап келиш керек, туурабы? Ошону эки кичинекей чийдей кыздарыбыз чеграшып, Кудай буйрса келе атат жолдо. Анан эркектер биз кыла албаган нерсени кылып келатат. Анан мен баягы спортко көп жокмун, кызыкпайм деле. Анан ай сайын деле, жыл сайын деле спортсмендер тосуп атат. Ага караганда бул тарых болуп атпайбы? Ошого кызыгып, өзүм атайын келип чагылдырып, чакыруу менен да бияктыкы менен Бишкектен келип, мына сиздерге колуман келишинче да мен баягы чагылдырып берейин дедим. Чыңгыз Батыр бүгүн тарыхый күн дейт. Рахмат, бардыгын чагылдыр жигит. Рахмат, Нурбүбү Абдыжапарова эжебиз апабыз экен. Кандайсыздар? Бул каяк дейт? Бул айтылуу Мустер, Атбаш районунда жайгашкан Мустер. Кожажаштын киносунун бир кадры тартылган жер. Кожажаш киносунун. Жарымы Боз Талкында, жарымы Кыргыз мамлекетибиздин башка жеринде тартылган. Атбашылык туугандар башка областтардан дагы келип атат. Азыр Кумтөргө кетишти, то есть Кумтөргө деп коем, кечирип адашат. Торгартка. Анан уктабай кичине сөзү менен адашып атам. Анан мынакей түз чагылдырып турам, Керемет экен, өзүм да көрүнүп коеюн, бирөөлөрдүн курткасын кийип алып үшүп кетип бияк сууп, өзүм жеңил кийинип келгем. Анан тиги кийип жүрөм, азыр даярданып алсын баягы деп тарткан жок. Астынан да барып тартайынбы? Тиги тияк капталынан дагы. Же аны бүткөндө кыздар келгенде тартайын. Азыр өзүмдү көргөзөйүн. Мынакей мен да Кыргыздын улуттук ата бабабыздан калган ушул калпак баш кийимибизди кийип, ушул жерге баарыбызга жарашат болуш керек. Келип мынакей өзүмдүн кичим экенимди көрүп, сагынычым койнума батпай турат. Анан эми Кытайдан келаткан кыздар тиги ата бабасы бир күндө кетип ушул жерлерди чоң ата, чоң апалар айтып кетсе керек. Алардыкы кандай, мындай десем, кандай кусалык туура. Эми машина менен келип кеткен башка, ар бирибиздин колубуздан келет, бирок тарых жаратыш бул башка. Анан ушул жактан келип атканда мен да ушул кубанып сөз таба албай калып атам даже. Ташырабатты түз көргөсөйүн десем, аяктан телефон кармабайт экен. Анан камера тартып алдык. Анан
Кудай буйрса анда чыгарабыз. Ал жеринде да азыр бияк мынакей керемет караңыздар. Азыр то мен тетир каратып мен өзүмдү эмес тиякта каратайын. Керемет караңыздар. Азыр чегарага барабыз. Аженде тартып машинеге түшүп менин машинамга кетип калды. Тартып келейин. Тартып кете берейинби же токтотуп үзүп коюп тартайынбы? Документальный фильм тартып алабы. Азаматсың, касиеттүү жигитсиң. Рахмат, бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Андан мен бир нерсени айтайын. Бу Facebook баракчама тетир комментарий жазгандар мага капа болбоңуздар. Мен Facebook баракчам мындай да. Өзү жерди көрүп кете бериңиздер. Мен сүйлөй берейин, жерлерди. Өзү автоматтык түрдө өчүрүп салат. Өтө сөгүнүп жазгандарды чорныйга салат. Менден эмес, ал тиги Facebook баракчам ошондой. Анан мен билбейм аны, өзү функциясы ошондой кылып киргизип алгам да. Мени киргизди ойлобоңуздар. Тетир ар бири менен айтып жүрбөйм да. Азыр мен чегарага тиги Торгартка жол алып ошол жакта тартып берейин. Эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Мынакей алыстан. Мынакей жакшы экенби, туугандар? Аттар келди, кыш кумай болот, эреңиш болот биякта бүгүн. Эми биз кыргыз болгондон кийин улуттук ат оюндарын, улуттук биз каада салт, үрп адатыбызды көргөзүбүз керек да. Мына кытайлык кыргыздарды көрдүңүздөр, Азыр могу атты жабашкатты мен минем. Мин албайсың дейт, мен шаарда балкондо чоңойгондой. Көргөзбөсөм азыр мен да жигитмин да фокустарда. Мен саяпкер болгом убагында. Инеми? Сен ойлоба. Балконда шаарда чоңойгон экен деп. Азыр токтотоюн түз эфирде. Анан минип алып өзүм тарттырып алайын. Жакшы экен. Мунун немеси каяк? Полкров жагандай. Мындай тазаганды чистокров келсем окшошпойт. Полкров аралаш, кыргыз полкров. Анан тиги немеге десем Акалтеки вообще жалабайт. Мен да айтып турдум. 9-класс кезимде саяпкер болуп алгам 1-2 жылчы. Анан менен кой кайттар, уй кайттар эле чоңойгонбуз да барбыз. Ошондой да. Анан кийин эле шаарга барып окуп, шаарга жашап калдык да. Биз кыргызбыз да. Барбыз. Мынай Торгарттан, Кытайдан келаткан машиналар. Мынакей Мустор, дагы айтам, Мустор. Илгерки Кожа Жаш киносун көрсөңүздөр, баягы ал тиги бос эмеде болгон Кожа Жаштын жана Касенге айтат го, улутоону булгабай жол деп. Ал тиги немеде болгон. Босогодо. Тетиги таштардын башына чыгып алып тоону карайт эмес беле. Анан Мундуспайдын айылын да көргөзүшүм мүмкүн, эгерде мүмкүн тартып калса барып калсам. 1-2 күн ушу нарын жергесинде болом. Кинодогу Мундуспайдын айылын көргөзүп калам. Буюрса. Таластыктарга тамашалайын, таластык туугандар болуп түндө Атбашыда мейманканада чогуу болдук. Мен 1:30 келсем алар ошакта экен. Чогуу конок болдук. Анан Замир Көчөрбаев агабыз жетектеп калаттыр. Ал киши менен мен канча көп жылдан бери таанышмын, 40 чорон жетекчиси, таластык туугандар экен. Анан алар менден биринчи келиптир. Анан тамашаладым. Тиги силер 2 күндө эле келип калдыңар. Анан таластык туугандарга башчы жок деген үчүн келдим десем күлүшөт. Анан алар азыр артта келтип окшойт. Себеп бияктан пропуск алып да кириш керек деген. Мен деле кызыккан жокмун киргенге, бирок азыр эгер эл макул болсо, кир десе, азыр чоңдор кирип кетип калыптыр. Анан кирип калышы мүмкүн. Азыр ат менен, Капар Азамат дейт. Мен атым Капар эмес, фамилиям Капаров. Чыңгыз Капаров, атым Чыңгыз. Жакында калыштыбы? Чегара жакындап калышты. Жана эртең менен карындашыбыз, Риза карындашыбыздын видеосун эметкен видеосун чыгарбадым эле. 2 күн баягы 1-2 күндөй чагылдыра албадык, себеп дегенде телефон кармабаган жерде жүрдү да деле. Мен деле аны тааныбайм, баягы кыргыз болгондон кийин ошол жактан келатса сүйүнүп, анан интернеттен карап эле жол маршрутун билимим жетишинче, акылым жетишинче элге жеткирип аттым. Туура жеткиздимби, туура эмес жеткиздимби, аны эл таразалайт. Же мен бул жерде көрүнөйүн, бир кызматка барайын же бирдеме кылайын деген ой эмес. Эч кандай андай немем жок. Болгону кыргыздын үрп адат, каада салтын, тарыхын жаратып аткан кыздарга, Кытайдын мынакей Кытайдан келаткан кыргыздарды, ошо кыргыз кыздарыбызды, Кытайдын эли, кыргыздар кандай көрүнүп атканын көргөзүп атайын. Тиги
мен де ушул жака келип биздин эл кандай тосуп алат экен, кандай кабыл алат экен деп ооба жетекчилер мени жакшы кабыл алды, өздөрү чакырды. Рахмат анысына. Нарындык жетекчилер уюштуруу жагына катыштырып атат. Мен уюштурбайм, конечно. Алар уюштуруу жагына ошол карап жатам. Мен эч ким тарт деп да кыйнаган жок. Болгону өзүмдүн баракчама ошол көрөрмандарга жеткизип коеюн дедим. Азыр ат мененчи сагындым ат да. Мынакей керемет экенби? Кыргыз жерлери, бардык жери керемет. Кыргыз, мына мен Алайга чейин баргам, Арсланбапка чейин баргам, баарын билем. Жалпы райондорду кыдыра албасам дагы көп жерге баргам. Ана мынакей бул мустөр, айтып атпайм, бул Кыргыздын ар бир жери тарыхча жатырган. Ат башыда көбүнчө моңолдор, черик турат менин билишимче. Анан да кайсырларды эстегенде айтам. Урууларды анан 80ден ашкан аксакал кеткен, ал айтсын санжырларды. Мен деле билем, бирок ал аксакалдар бизден кыйын билет да. Анан алар айтып берсин. Биз баарыбыз кыргыз, бир атадан таркаганбыз. Бүт Манастын урпагыбыз. Таластык туугандарга айттым дагы бир нерсени. Көрө бериңиздер, мен сүйлөп турайын бир аз, Эмне деп айттым? Сен да таластык окшойсуң дейт. Ооба дедим. Кыргыздын баары таластык дедим. Кандайча дейт. Шуну ойлонгон жоксуңар дедим. Манас бабабыз Алтайдан көчүп келгенде 500 000 кыргыз болсок, кийин миллиондон аш бөлүнүп 7 областка бөлүнгөнбүз, Жерге. Эми батпай калдык да таласка. Десем күлөт, туура айтасың деп. Мен туура айтамбы, туурабы? Анан мынакей кыргыздын жери баары керемет. Биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Бул жерге келген себебим кыргыздын биримдиги, ынтымагы үчүн мен дагы ушул колуман келишинче жеткизейин деп келдим. Мынакей, анан чагылдырам, концерттерин мен ат минип алайынчы, аябай сагындым. Ары бери бир минип бияктагылар мине албайт деп өнөрүн көргөзүп коеюн, эми жигит болгону кыргызбыз да. Биз эми шаарда чоңойгон эмеспиз. Баягы ким болсоң, депутатсың, министрсиңби, ким болсоң дагы ат баарыбыз минеш керек. Анан баягы кээ андай чаң экен, анымын дейт, жок. Кыргызда сөз бар. Колуң булутка жетсе да сен ким экениңди унутпа дейт. Ансандай биз ким экенибизди унутпашыбыз керек. Биз түбүбүз кыргыз болгондон кийин, көчмөндүү элдин урпагы болгондон кийин, мына көчмөндөр оюн уюштурган да, мына канча жылдан бери келатат. Анан мынакей ушундай жерлер сагындык, биз унутпай жүрүшүбүз керек да. Көп сүйлөп салдым. Рахмат, түз эфир чагылдырып турайын, Мен мына мустар. Бул жол, мына мустар негизи мояк. Тети карлар жатат го тоодо. Ошол мустар. Кожажаш киносы тартылган жер. Рахмат. Анан концерт көргөзүп берейин, Рахмат, саламатта туруңуздар. Анан байланышам. Катталыңыздар ушул каналга. Менин көбүнчө YouTube каналыма чыгарам. Агым Pro. Чыңгыз Капаров деп кирсеңиздер, Агым кыргызча, Pro англисче. Кичинекей таңба менен Агым. Ошол каналда көбүнчө чыгат. Түз эфир YouTube каналыма да чагылдырам.